Арбаңыздар, урматтуу Марал радиосунун рухий шуктуруусун тыңдоочулар. Биздин бүгүнкү мейманыбыз акын, журналист Зайырбек Ажыматов. Темабыз акындын жүрөгүндөгү бороон. Кош келипсиңиз, аке. Рахмат, саламатсыздарбы? Закемдин адегендеги алып барардагы баягы мынтип айтат эмеспи? Жетим өз күндүгүн өзү кезет. Анан 90-жылдан кийинки адай уюмун чынында өз арбайын өзү сокту, өзүң бир жөлөк таяныч болгон жок, өзүң бүгүнкү учур адабиятынын бараандуу өкүлү катары ошо жүрөктөгү бороон алдыда буюрса жакында басылмага даярданып аткан китебиңдин аталышы да ушундан болгондон улам. Ошо 90-жылдан кийинки акындын жүрөгүндөгү бороон, эмне болгон бороон? Ошондон баштайлы жогон. Жакшы болот. Негизи мына 90-жылдар деп калдыңыз. Ошол 93-жылы биз мектепти бүттүк да. Биз мектепти бүткөндө ошол мисалы советтик мектептен билим алганда биз Октябрят, Пионер, Комсомол, анан айтор мындай бир жумуш болсо аны ак тилибиз менен аткарганга, ак жүрөк болгонго умтулган бир мектепти аяктадык да ошондон чыктык дегендей. Анан ошол убакта жана мисалы адабиятка, анын ичинде ыр жазганга болгон ышкы ошол ойгонуп, анан ошол убакта мисалы Мезгил жана Алыкул деген Памирбек Казыбаевдин китептери чыгып калды. Анан аларды окуп айтор ыр сабындагы Өмүр Кеңешбек Жусуповдун ага чейин ки ырлар Алыкул Осмонов жөнүндө айтор. Ошолорду окуп биз өзүбүздү чынында баягы бир адабиятка багыттап, анан акын болобуз деп эми азыр айта берсек болот чыгар. Акын болобуз деген бир көмүскө сөздүн толкмайсың да акынсың сен. Көмүскө ой менен бир аралашканбыз да. Анан бирок биз ошол учурда шаарга келип окууга тапшырган мезгилдеги учур заман кандай болду? Баалуулуктардын баары мындай алмаша баштаган, ашмалтай башаламан боло баштаган мезгил. Биз көкүрөгүбүздөгү ошол максат, ой тилектер мындай башында бир жакшы эле башталып келет ойланан кийин эмнегедир бир урандылардын астында калып, эмнегедир башка бир нерселерге алаксып, айтор бир алай-дүлөй бир мезгилге туш болдук. Анан ошол учурда мисалы ошол акын болуш үчүн же адабиятчы болуш үчүн же ошол адабиятты түшүнүш үчүн эмне керек эле? Бизге билим керек болчу да. Маселен, ошол убакта биздин билим алабыз деген максатыбыз 20-чы орундарга туруп, биринчи орун баягы кара курсак маселесинен чыга албай калдык да. Бул аябай мындай жеке инсан катары мен үчүн чоң трагедия болду. Бул менин эле трагедиям эмес, жана сиз өзүңүз айткандай көп эле ошол өнөр адамдарынын трагедиясы болду окшойт. Анан алардын арасынан жаңыдан эми мындай сапка сапулап, эми ыр дүйнөгө аралашам, эми бир керемет ыр жазам. Мен азыр амбициямды ачык эле айтайын, ошол кездеги амбициямчы. Мен өзүмдү дүйнөлүк адабияттын чегинде көрөм деген максат менен келип туруп анан кийин дүйнөлүк адабиятты мындай кой. Жел чыккан шаардай болуп калдыңбы? Кыйраткан ыр жаза албай калганда анан. Алай-дүлөй заманга арман кылба. Бирок сени ошол заман баягы боёгу ырларыңдан көргөндө бекер жашап өтпөпсүң, ал кезде сая өтүрбөпсүң. Себеби жүрөктөн аркылуу өткөн кайрыктар могу ырларыңда көрүнүп турат. Мен азыр студия номерун жарыялап коеюн. Мүмкүн сени жакшы көргөн кыз келиндер телефон чалып калар суроолор болсо. 0312 68 0606 Зайырбекке түз капталдан качыра турган суроолор болсо жаздыра бериңиздер. Анан кеп ошондо болуп калды да. Кеп биз мисалы ошол биз өзүбүз канаттанган билим ала албай калдык, канаттангандай окуй албай калдык. Баягы эми максималдуу максаттарды коюп алып, ошол максималдуу максаттардын бир кичине бир пайызындагы жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз келбей калды. Ички кудуретибиз билимди албай калганыбызга мүмкүнчүлүгүбүз келбей калган бирөөдөн көрүшүбүз керекпи? Өзүбүздөн көрүшүбүз керек. Албетте өзүбүздөн көрөбүз. Мен мисалы сизден көрүп аткан жокмун да. Силерде көлүп калганда бирден көзүнө өкмөт көзүгүн артып, жо бийликтеригечи. Анан ошол убакта ушундай болду да. Мына мисалы ошол чынында азыр мына
биз деле мындай бир карап отурганда, тегеректи айлана тегеректи карап отурганда ошол өзүбүздүн мына жана сиз журналист деп атасыз, жалпы эле мындай баардык тармактар боюнча эле мындай караганда ошол чалагайымдыкты байкап болот атпайбы? Чалагайымдык журналистикада да чалагайымдык байкап. Кыргыз каякта болсун баарын эле чалагайым үстүрт кылат. Журналистикада болсун, Адабиятта дагы болсун. айтар баардык жагында чалагайым бир мындай бир ошол жан дили менен нукура бир ошол бир өзүнүн бийик деңгээлинде жасаган нерсе башка болот, ал эми чалагайым бүткөн нерсе башка болот да. Анан маселе ушунда болуп атат да. Биз бир чалагайым адамдар чалагайым доорду жаратып, чалагайым мезгилде жашап атабыз да. Могуяктагы биздин студияга тоскоолдук кылып аткан могу жыртаңдаган Самый Кожо Мирланды эшик жаап койгулачы. Сурообуз. Тиги бирок 90-жылдардан кийинки адай муундан алдыга суурулуп чыктың. Кандай болбосун, журналистикадан эми баарыбыз эле баягы туруктуу айлык алыш үчүн дагы журналистикага аргасыздан аралаштык да. Бир курдай Жолдошбек Зарлыкбектин айткан эсинде шыртаңдап турган. Жолдошбек байке менен интервью кылсам айтып атпайбы? Мен деле дейт, журналистикага келген соң маргастын оокаты эле дейт да. Себеби акын жазуучуларга караганда журналисттердин тиги Абдракатып ийик экен, колунда тыйыны бар экен, сүйгөнчүгү болуп, баягы чоңдор журналисттерден коркот экен, биз тиги киши катары көрбөй калыптыр. Ошон үчүн эле журналистикага аралашып жүрөм деген кыясты айтты эле да. Анан сен деле бир моюндан майламитти болуп журналистикада жүргөндөйсүң. Бирок бир нерсени мен ачык айтышым керек да. Мисалы ошол текст жазуунун өзү үйрөнүү дагы бир бул искусство да, текст жазууну. Мисалы сөздү сөзгө улап, сөздүн башын кынап дегендейчи. Ал жагынан алып караганда, мисалы ошол журналистикада биринчиден мен ошол жакта иштеп атып үйрөндүм десем болот да. Текст жазганды үйрөндүм биринчиден. Албетте, турмушту күрөө тамырын кармайсың. Экинчиден коомдо болуп аткан окуяларды көрүп билип турдум. Анан бул журналистика мен үчүн мисалы биринчиден айлык алып бала чаканы багуунун бир ыкмасы болду. Анан ошол эле учурда менин бир мектебим болду десем дагы, мектебим болуп келатат десем дагы болот. Азыркы учурда деле мисалы мына жөнөкөй эле мисалы Азаттык радиосуна келгенге чейин мен башкача ойлончу элем. Андан кийин мына маданият менен искусствону чагылдырып, мен чынын айтканда опера, балет театр кээде репортаждарың чыйрак чыгып атат. Опера, балет театрынын мисалы ички мисалы да, классикалык музыка эмне, дагы бир ушундай театр деген эмне үстүртөн гана билчү элек да. Анан адистер менен баарлашууга келгенде көп нерсе көз ачылды. Адистер менен баарлашууга келип, алардан кайра үйрөнөт экенсиң. Анан мен мындай эле тамашалап коем, мен мына көп нерсени үйрөнүп атам, маданият менен искусствону үйрөнүп атам. Анан ошо үйрөнгөнүм үчүн айлык да алып атам дегендейчи. Айтор бүт баардык нерсе жөн жерден болбойт. Анан мисалы турмуш жанагы бизде 90-жылдардагы башаламандыкты, азап тозокту көрсөтсө, андан кийин бизди дагы бир мектептен өткүзүп келатат. Бирок бир чети моундай дагы ой кетет да, ал жерге. Ушинтип окуп келе берели, анан кийин пенсияга чыгып кетебизби депчи. Бир нерсе жаратабызбы, бир нерсе беребизби депчи. Ошо тажрыйбаны пайдаланып. Буга чейинки окурмандар колуна тийген китептерин эки эле китеп тийди, бир шапалактай болгон биринчиси жука. Биринчи жана 19-чу биринчиси 96-жылы 19 жашымда бир жалгыздык деген ырлар жинагы чыккан. Андан кийин кийин келатып Мелмил деген ырлар жинагы Калемгер Адай укулуунан. Андан кийин жана Нөлү көп жылдар ырлар жинагы чыкты. Анан эми китеп деп санында деле эмес. Анан маселе жана бир сиз мына жазуучу, акын катары, журналист катары билесиз, мисалы бул закымдарды куу сыяктуу мына ушул китебимде бир сонун бир жакшы бир нерсе жаратам го деп ойлоп алып, анан жаратат болушум керек деп келип отур. Анан кайра чыгып колго тийген эле жарабай калат. Шабайын суй түшкөн учурлар болобу? Кээде ушундайда китеп чыгарарга чейин өрөпкүп момундай болуп турасың, чыккандан кийин эле баягы ошондой сыяктуу ооба. Анан жана ыр жазып атканда деле ошондой болуп атпайбы? Бир ырды жазып, ушул ыр менен мен эми керемет ыр жазам, мынакей азыр отуруп, анан кийин тиягына карап, биягын карап ойлонуп, анан ушинтип анан жазып
кереметтер жараттым го деп атып мынтип окуп бүтүп карасаң болбогон элер болуп калат. Атаң бир аяк коет элем, эми кийинкиде бир жакшыраак жазам деп анан кайра шайланасың. Ошентип бир закымдарды кууп же бир өзүңдү өзүң алдоо десек болобу, айтор ушинтип эле келаткан бир жолда ыкма. Сен немени Бешбай Усубалиев жазуучу бир жакшы өзүнүн чыгармачылык лабораториясын айтып атат. Анан мындай дейт да: ыр баягы кагазга кол жазма түрүндөгүсү башка дейт. Машинкага басып койгондон кийин башка көрүнөт өшөт дейт да. Анан кеситке чыккандан кийин таптакыр башкара болот өшөт депчи. Анан китеп болгондо да башкача болот депчи. Улам ошондой бир чыгармачылык этап сыяктуу да. Ошондой маанай болобу сенде? Ооба, ошондой маанай болот. Анан дагы бир кызык нерсе болот экен да. Мисалы, биз жана 5 акынга катышып, Түрк сой менен ага чейин 12-жылы жана сыйлыгын алып эл аралык немеге барып калдык да, эл аралык поэзия фестивалине барып калдык да. Ошол жерге аралашып барып калгандан кийин эле барып туруп окуйн десем ыры жок менде. Себеби тегерегинде казактар дагы башка, дагы бир башка улутта, башка чөйрө да. Башка улут, башка чөйрө, башка адамдар, анан масштаб башка да. Мисалы, өзүң бүжүлдөп, өзүң мындай бириң менен ыры окушуп жүрө бересиң. Анан кийин эле келип туруп анан чоң аянтчага келгенде эч нерсе болбой калат экен. Жакшы баамдапсың дагы, албетте. Себеби ошондой эл аралык фестивалдарда адай өрнөктөрдү көрөсүң да. Жана дүйнө адабиятынын касиети ушунда да. Аларды окуй келгенде кичирее түшөсүң. Аларды окуганга чейин өзүңдү өзүң алып сезе бересиң да. Ошол сезимде сенде. Ушундай сыяктуу нерселер болот экен. Эми тиги турмуштун ак карасын тааныдың, могу жашка келгенче ыр жазуунун ыр жасоо жана ыр жазуу деп бөлөлчү. Бизде кээ бир акындар көбөйдү. Фабриканын буюмундай болгон окшош техникалык жактан тим эле куюлушуп турат. Уйкаштыгынан кынтык таппайсың, бирок жаны жок ырлар көп да. Бүгүнкү күндө социалдык тармактар аркылуу жарыялап, анан баягы жөн эле каратаандай каптаган калемгерлердин тиги үйүрү да. Ошолордун арасынан мындай атын атаса куту сүйнөт дейт. Өзүң менен үзөңгүлөш келаткан муундан кийинки соңкулардан ооз каларлык кимдерди атар элең? Эми чынын айтканда азыркы мезгилде баардык ушул менин тегерегимде айтор менден улуу кичүү мундагылардын көпчүлүгү эле изденүү жолунда жүрөбүз го дейм да. Себеп дегенде мындай бир маселени дагы алып караш керек экен да. Маселен, Советтер Союзунун учурундагы жаш акындардын деңгээли такыр башка болду да. Анан такыр башка, алардын баалуулуктары, алардын дүйнө таанымы дагы башкачараак болду да. Ал эми эгемендик доордо келген акындардын бир дүйнө таанымы Советтер Союзунун инерциясы менен келатып, ошол кайталоо, ошол нерселер менен келатып, анан эми биз азыркы коом, мисалы азыркы мезгил сиңире турган, азыркы мезгил түшүнө турган, азыркы муун окуй турган акындардын бир жаңы мууну жаралыш керек экен да. Азыр мисалы мына Советтер Союзунан кийин кулагандан кийинки 30 жылдык учур, андан кийинки эле ошол инерция менен келаткан муунбуз деп эсептеп калдым да, мен өзүмчө, жеке өзүм көз карашымда. Ал эми кийинки муундагы ошол жаңы жаралган коом үчүн жаңы акындар керек да. Жаңы акындар же ошол мисалы ошол инерция менен келаткан муундун ичинен бир бөлүнүп чыккан бир топ болушу мүмкүн деп ойлойм. Жаңы акындар керек дегениң кандай? Бир мындай абстрактуу кылбай, так мындай түшүнүктүү суроо койсок. Жаңы акын деген бизде себеби мен ушул нерсе куйкамды куруштурат да. Адабиятчыларчы учурдагы азыр күлүк күнүндө тулпар тушунда болуп турган таланттардын чыгармачылыгынан азар бурбайт дагы. Совет мезгилиндеги адабиятка көңүлү көбүрөөк буруп, ошолордон кээде табылгаларды таап чыкканга аракет кылып атабыз. Бирок буурки учурдун адабиятындагы кайнап аткан жаштардын кашкөй таланттарды чыгармачылыгына мында кайрылгандар азыраак болуп атат. Албетте сага кайрылды. Үмүт Култаева дагы Риза фамилиясы эске келбей калды. Адабиятчылардан бирине экен. Исмаилова. Бир аз ошондордо кичине үстүртөн болуп атат да. Сенден башка кийинки чыкканда жаштардын чыгармачылыгына келгенде ошондой талдоо жок. Анан эле адабиятчылардын сөзүн сен да айтып атасың да. Кийинки чыккан акындар башка мындай ракурстан көрүнбөй атат дегендейчи.
кандай ракурстан көрүнүш керек? мисалы мен мындай деп элестетип атам да, мисалы туура бизде азыр жок эмес. Жанагы Оозду Куушоп менен арчы бергенге болбойт. Бизде поэзия бар. Поэзия башка жанрларга караганда алдыда. Анан мыкты акындар бар. Бирок жанагы менин айтып атканым мисалы жаңы форматтагы, жаңы азыркы мына мисалы жаңы коомго, жаңы доорго, жаңы муунга өзүнүн акыны болуш керек дегеним. Мисалы мына биз көпчүлүк учурда жанагы өзүбүз менен өзүбүз кайнап эле келатпайбызбы? Анан дүйнөдө ааламдашуу келатат го, ааламдашып атат. Анан мисалы мен кээде ойлойм да, эмнеге мисалы бизде ошол улуттук көркөм баалуулуктарды жоготпой, ошону өзөк кылып алып, анан мисалы башка тилде эркин жаза алган акындар жок деген сыяктуу. Мисалы орус тилинде, англис тилинде же өзүнүн чыгармачылыгын ушул бир мындай дүйнөлөштүрүүгө умтулган акындар жок дегендей бир ойлор кетет. Анан мисалы азыр мына мисалы 3 кишинин бирөөсү сөзсүз англис тилинде сүйлөйт, англис тилинде окуйт дегендей. Анан мисалы кээде ошол сүйлөшүп калсаңыз, анан бир мындай учкул сөздөрдү бир жанагы канаттуу союздар айтып коюшат да. Мондай англисче мондай, кыргызчасы мондай мааниде депчи. Андай ошол эле нерсе биздин акындарда деле бар. Бирок алар өздөрүнүн продукциясын коомчулукка же дүйнө коомчулугуна суна албай атпайбы? Маселе ошондо болуп атат да. Мисалы ошол бир жаңы форматтагы акын деген жакшы. Эми мындай образын таптык. Тиги мен студиянын номурун дагы бир жолу жарыялап коём. 0312 68 06 06. Сен заке мындай чыгармачылыкта өзүң жерген учурлар болдубу? Кээде өзүң бир мурдакы жазгандарыңа же бүгүн жазгандарың укмуштай жалындуудай окулат дагы, эртеси окусаң эле ой эмнени булдырап жазып койгом деген сезимдер болобу? Мен мындай чынын айтканда эми бул өтө мындай жүрөктөгү аялуу нерсе болуп калат экен да. Мисалы мен бир акындын ушул мен 60-ка келдим. 60-ка келдим, эл акыны айтып атат. 60-ка келдим, бирок артымда карасам бир нерсе жаза алдымбы же жазбадымбы, өзүм деле азыр жакшы түшүнбөй турам деген нерсесин айтты эле да. Бул эми бир өмүрүн трагедия менен аяктады деген кеп да. Ошол сыяктуу эми биз мисалы анын ичинде мен ыр жазып жүрөм деп кичине болсо көкүрөгүмдү көтөрүп жүрүм да. Анан ошол ыр чын эле ырбы же ыр эмеспи? Маселе ошондо болуп калат да. Анан келип туруп эле өзүңдү издеп кана кайсыл жерде бир десең эле таппай, эч нерсе таппай бир эле мындай таштанды десек болот да. Бир көкүрөгүңдөн бир таштанды сыяктуу бир нерселер жаратылып аткандай болуп, анан бул өзүңдү өзүң жеген, өзүңдү өзүң жанчкан, жинди кылган, ичип кеткиңди келтирген өтө бир мындай ошондой абалдар жанчкан чыгармачылыкта ошондой экстаздык абалдар. Мен мисалы өзүмдү өзүм жанчып келатканымды сиз көрүп эле келгенсиз да. Жанчып эле келатпаймынбы? Анан эми ошол жанчканыңан дагы жанагы бир майнап чыгабы же чыкпайбы? Маселе дагы ошондо калып калат да. Жана сен бир мындай нерсени байкап туймуңду жакшы айтып атасың. Кээси чыгармачылык изденүү дегендечи, ырдын артынан ыр окуп, үстөккө босток бир жаза бергенде изденүү деп ойлойт да чыгармачылыктачы. Же болбосо китептин артынан китеп кууп окуй бергенчи. Чыныгы изденүүнүн өзүң менен өзүң карама каршылык менен кармашуудай, өзүң жан дүйнөңдө уйгу туйгу болуп, өзүңдү таба албай, ошентип туталанып, ызаланып, анан сенде болуп анан согулуп жанчылгандан кийин анан жакшылар чыгат да. Давай бир окуп берүүчү жанчылгандар. Эми маселе сезимди туйдурат. Ошентип окуп берейин, бирок ошол жанчылыгынан кийин такыр эле кайра жасалма болуп калышы да мүмкүн да. Ошондон дагы абайлаш керек. Баягы сынып ташыркап такыр жарабай калган дагы учурлар болот да. Кээ бир каршылашуу, өзүм менен өзүм урушуп аткан мезгилде
каршылашуу жүрөгүмдө башымда, карсылдашып кан жинимди чачууда, өзүммүн мен чоң душман өзүмдүн, өзүмдөн түк болбойт экен качууга. Каршылашуу жан дүйнөмдө кайнаган, каршылашын кансыратып жайлаган, азаптанган жан дүйнөмдү аяйымда, азат кылбай жүргөнүмө арданам. Канча жолу тазаландым, булгандым, кайдагы бир кыялдарга чулгандым. Өмүр жетпес чокулардан карап мен өзүмдү өзүм шылдыңдаган бир жанмын. Сүйүүлөрдүн издеп жүрүп тунугун, сүйөмүн деп сага ырас муюдум. Сен жөнүндө качам азыр ойлоодон, сени жоктоп акын болбой куруюн. Бүгүнкү оюм билем эртең каталык, каршылыктар алкымыма такалып. Таңгының дейт тантыраган ырлардан, таңдар өтөт, жаздар келет жасанып. Көңүлүмдү өзүм жүрсөм калтырып, кайран жүрөк жооруп бүттү жанчылып. Билеп мени коштоп барат өлүмгө, тирүүлүктө бүтпөй ушул каршылык. Дагы бир урок берейин. Үйлөнүп калдың кат. Жашоо эмне, турабы түгөнүүдөн, жоголомбу жолунуп бүлөнүүдөн, кантип жазам мен эми гүл тууралуу, катаалдыкка кайышкан жүрөгүмдөн. Бирок чын айтам билесиңби, сүйөм сени дагы эле сүйөмүн мен. Күн ай кулайт, кээде жылдыз кулайт, бороон улуйт көңүлдө узак, колу буту таңылган көп адамдар чечип кой деп таңуумду жалдырашат. Бирок неге аларды башкалары көрбөгөндөй көздөрүн ала качат? Мен да неге дендароо өлүктөймүн, мейкиндикке чачылган бөлүктөймүн. Кайдан келдим бул жерге, качан келдим? Ааламды бүт ашатып сөгүп көрдүм, эч табыш жок. Демек бу окшойт го так ушундай тагдырга көнүккөнүм. Тулпар туйлайт, а бирок жүрөгүмдө, шум каршаңшыйт, а бирок түлөгүмдө. Жолуң болгур Зайырбек. Бул ырыңдычы экерди окудуң, артыңан ит кубалап келаткандайчы. Сени угуп аткан киши дагы саптарыңдын арасында ойлонуп, сиңирип алыш керек да. Биздин акындардын бир чоң кемчилиги ушу да. Мына сен учурда чоң акынсың, мыкты акынсың да, айып жок жазганыңдачы. Анан окуй келгенде эле декламация окугандай күрсүлдөп, гүпүлдөп, мойт окуп коесуң, ардагы манасчылардын темпине чыкпайчы. Анан сиңире албай каласың. Анан дагы бир иттиңер ушул болуп кагаз кара окугандычы. Сен жүрөгүң менен жазгандарды ооз эки мындай жадыңда эмнеге калбайт? Туура айттыңыз. Жана бир тамашада айта кетейин да. Баягы акындар бирден бир сынак өтүп атат дейт. Акындар окуп атышат, анан Табылды Карбалас Бакиров айтып берет. Табылды Муканов отурган экен, анан дагы бир акындар отурат, анан мен чыга калып туруп эле баягы 3 мүнөттүн ичинде бардыгыларын батыра калайын деп эле тарсылдатып окуп калдым дейт. Күбүлдөтүп эле. Эмне шашып анчалык быдылдап эле укпай калдык го десе. Ой, силер укуп неме батырып калайын 3-4 эремди деп. Ушуга жараша неменики да бар. Алик Акмаловду Кыргызстан мадениятына чыгарып атабыз. Анан багыш бу тутамда момда кагазын колтугунан сууруп чыкты да, силерге жаңгырларымды берейин дедим эле. Редактор биз болуп сүйлөшүп атып мынтип калдык. Бүгүнкү санга батпай калды десек, чамынын ызасы келипти. Дүйнөгө баткан поэзия кестим бир бурчуна батпай калды депчи. Анысы кандай поэзия кысылып калды заманда. Анан бул бир тамаша. Анан кийин негизи эле бирде Азиз Мурадилаев актер бир куплет гана окуду да. Бир куплет ырды шашпай окуду эне жөнүндө. Анан ошондо токтоп тургула. Көңүл буругула, мен азыр окуйм деп атып тургандан кийин, элдин баарын көңүлүн бурдуруп алып тургандан кийин бир куплет окудум. Ошондо эл угармандар болгондо дагы тойдо. Анан угармандар демин ичине тартып туруп отургандан кийин акыркы сапта точканы койду. Анан эми мындай көркөм окуу мастерлигине жетишиш чынында кыйын. Ал эми бул эми чынында жана сиз айтып аткан нерсе сөз чын. Биз урокканды билбейбиз. Деген бир оңго салып кете беребиз. Туура, мына мен сен жанагы сөздүн башында да бир жерде көп болбодубу? Учурда бир башка акынды көргүң келип, башка акын кереги жок, сен эле барсың. Анычы сен эгер моуну көркөм окуганды үйрөнсөң, кагаз карабай, мынтип жалындап ошол сен айтып аткан актердун образына кирип эле жандуу айтсаңчы, сен ажытарың чоң болмок да.
Биз аксап атабыз да ошондон. Анда бул сынды эске алам. Сын эмес, бул чармачылык, алака, мамиле деп кабыл ал. Бирок кыргыздын бир жаман жары сөздүн туурасын айтсаң душмандашып калат да. Жок, менде андай сапат жок. Сени көз кабыл алабыз. Бирибизге бирибиз ачуусун айтсак дагы мындай көкүрөгүңдөгү ырлардан айтчы. Кагаздагы ырларына мен окуйм берчи. Көз көрүнгөн жакшынан. Бул азыр мындай жөн эле мындай жана бир балалыкты жашка келгенде бир ишенбилик болот го. Жүрбөйт белек арасында сонундун, билбейм качан ойнок кезим коюлдуң, классташтар ишенбилик иш бүткөн, суу чачышмай мыктыс эле оюндун, биз кыздарга чачып сууну озунуп, анан оюн кетер эле созулуп, ысы чууга тунчу бою өзөндүн суу шарына үндөрүбүз кошулуп, кийимибизден суу акса да сызыла, кызытчубуз оюндулам кызыга, сууга кошуп чачама мен сүйүүмдү, сүйлөй албай сүрдөп жүргөн кызыма, анан алгыс качып менден жашынып, каткырыч эле көркү гүлдөй ачылып, анда кайдан билели биз суу менен асыл курак жаткандыгын чачылып, канча жолу ошол кезде эңседим, бирок аттың баарысынан четтедим, билбепмин балалыгым ошондо өзөн менен кошо агып кеткенин, жүрбөйт белем арасында сонундун, билбейм качан ойнок кезим коюлдуң, классташтар ишенбилик иш бүткөн, суу чачышмай мыктыс эле оюндун. Аппали. Мына эми адабияттын сүрөндүсү жок экенин бүгүн байкасаң болот да. Көрдүңбү, сен жалындуу мыктырларыңды окуп атасың. Телефон чалган кыз келиндер жок, окурмандарың жок. Бирок бул сага эле мамиле эмес да. Жалпы адабиятка болгон жамы журттун тиги эгер сен экөөбүздүн ордубузда бир ырчы чоорчу болсочу, жеңил желпүү сөз болбосо, ызылдап телефон чалышмак. Эгер бир тиги куйкумжуттанган темадагы саясат темасы болбосо, тим эле жагы айрылганча телефон чалышмак да. Бирок ошентсе да телефонду кайтарып коеюн. 0312 68 0606 рухий жакырчылыктагы элибизден адабиятка болгон мамилени туюп атам. Бирок мен ошол мындай кубанып эле турам азыр чалбаганыначы, себеби карыздар бар да, ошолорду чалып. Адабиятта жанагы бизде көп эле адабий кечелер уюшулуп атат. Жакшы, Роза Отунбаеванын фонду менен акындардын шары бир топ баягы өзүнүн аудиториясын чоңойтуп алды. Көрөрмандар пайда болуп келаткансы, акыркы убактарда мындай китепке болгон муктаждыкта жаралып, тек гана бирок биз адабиятта рыногун жарата албай атабыз. Неден деп ойлойсуң ушуну? Окурманды эмнеге китепке кынык алдыра албай атабыз? Мындай бир маселе болуп атат да, бул мисалы бир кызык жагдай да, жагдай десек да болот. Мисалы мына Facebook'та окуп турасыз, мен да окуп турам. Анан мисалы мен акыркы мезгилдерде жанагы басма сөзгө баяндама деген гезиттер жөнүндө бир Шалек Байкемге каранды, сеники жанды чыгып атат акыркы убактарда баягы адам. Маселе мындай болуп атат да, бир мен кызык болду да, мисалы гезиттерди окуп, анан тегеректе мисалы бир чөйрөлөргө барганда сүйлөнгөн сөздөрдө ушундай бир агрессия бар. Анан сүйлөнгөн сөздүн өзүнүн энергиясы бир башкача, бир адамдын жан дүйнөсүн титирете турган, адамдын кыжырланта турган сөз жазган текстибиз деле ошондой болуп атат да. Ошонун баардыгы келип эле биз моюнга алышыбыз керек болуп калды. Китеп окубай, адабий көркөм тилде сүйлөй албай, бир кыргыздын бир жугумдуу, жатык, керемет сөздөрүн унутуп калган экенибиздичи. Бизде студияга номер телефон чалуу бар экен, тыңшап коелу. Кулак сиздерде. Саламатсыздарбы Олжобай агай, саламатсызбы Айдарбек агай. Саламатсыз. Мен акындын өзүн эле эмес, сиздердин экөөңүздөргө сой берейин дедим эле. Экөөңүздөрдүн баягы социалдык тармактарда бири-бириңерге болгон мамилеңерди көрүп, сүйлөшкөн сөздөрүңөр аябай суктанам да.
ошо азыр мына экөөңөр азыр отурганда ал жакта сүйлөшкөндөй эмес, башкача сүйлөшүп атасыңар да, ошондой болсо дагы кызыктуураак боло беле дейм да, ошого жаздырып койсоңуздар. Фейсбукта сактанбайсың да, бизе студияда сыйлаш керек, анан формат биздики жеңил желпи кылып жибер. Бирок жакшы баамдадыңыз. Мүмкүн азыр Зайырбек экөөбүз кичине элдин көңүлүн ачканга аракет кылабыз адайбек окурмандардын. Кана эмне дейбиз? Ошондо эми билбейм эми кандай дейбиз. Жок, сенин көзүң куйкумдуу сөз жетим дегенден башталчу да. Мүмкүн сөздүн башында сени жетим кандай кош келипсиң десем, мүмкүн жанды башталып кетмек. Ошол сиз жетим дегенге сиз гана укук алдыңыз. Ошол сиз гана айтып келе атасыз. Телефон чалуу бар экен, Давыт. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мен сиздердин эмеңизде, маегиңиздерге жаңы эле кошулган болчумун, бир 5-6 мүнөт эле болду. Анан аябай кызыктуу темалар болуп атат. Анан мен азыркы ошо биздин баягы эмебиз искусствобузда аксап аткан нерселер көбүнчө баягы азыркы ырчыларда сөздөрүнүн маанилери жок да. Ошого мындай билинет да, что мындай бир акын, чыныгы акын жазылбагандары билинет. Ошолорго сиздер композиторлор менен чогуу иштеп, ошондой эмелер жүргүзөсүздөрбү? Эгерде жүргүзө турган болсоңуздар, мисалы сиздер ошо бир ырга, мисалы обону менен жаралган бир ырга, мисалы сиздер коммерческий бааларыңыз канча болушу мүмкүн? Ошондо кандай деп баалайсыздар, ошо сурайын деген болчумун да. Сиздер эми Зайырбек анчалык кызыл кулак эмес, мен да колуман келбеген нерсени айтып атасыз. Чынында музыкага обон жазыштын өзү анда жок, тиги музыкага текст жазыштын өзү да түйшүгү бар. Ага баягы кээде жазып койгон мындай көркөм ой туюмуңду композитор музыкант жаратпай коюшу мүмкүн да. Ошондон улам мен көп жеке өзүм үчүн жооп берем. Мен көп ага тап койбойм. Зайырбек кандай эми өзү жооп берет. Эми мындай кээде ошол композиторлор, оончулар деп айтсак болот го. Ошол бир мындай ушундай жазсак, ушундай иштесек дегенде аракет кылып көрөм. Бирок чынын айтканда, Олжобай мырза, сиз туура айттыңыз. Чынында кыйын, себеп дегенде кээде саптар бир мына ырдала турган оондор каткалаң болбош керек дегендей. Мисалы бирде ошол иштешип атып акактай деген сөздүн артынан талаш болгондо, мисалы акактай дегенди ырдап көрчү, мисалы акактай дегенде каткалаң болот. Зайырбек ошол эле убактачы бирок текстке жакшы үңүлгөн композитор обончулар жазып атпайбы? Элмирбек Иманалиев сени көбүсүн текстке жазган обондор бар, Төмөнбай колдошуп жазып атат да. Бирок көбү жеңилирээк, байке мындайраак болсо деп ага уйкаштык эле болсо болду, анан лепилдеп турган сезимди туйунткан эле саптар болсо болду. Ар жактагы ойдун артындагы ой аларды көп ойдондурбайт. Бирок маселе мындай болуп калды. Мен кече эмес, деги эле акыркы мына мезгилдечи, мисалы мына угарман катары айтып атат, мисалы ошол ырдалып жүргөн ырлардын сөзүнө канаттанбаганын айтып атат да угарманыбыз. Анан мындай маселе көп эле козголуп келатпайбы? Анан мындай моралдык жоопкерчилик сизде, менде, дагы бир ошол ыр менен иштеген, ыр жазган калемгерлерде деп ойлойм да. Себеп дегенде сен антыбайсың, кесир ушул экөө эле кыйратып атыппы деп дегенде пикир калтырбайлы. Негизин айтам да, негизин баягы мисалы ошол сөздүн маңызын билген, түшүнгөн калемгерлер, акындар ошол оончулар менен иштешип жазып бериш керек эле да. Анан ага чоло тийбей калып атат биринчиден, экинчиден ага батынып дагы мындай иштеш да кыйын, үчүнчүдөн жанагындай маселелер бар, кыйынчылыктар бар. Анан төртүнчүдөн азыркы мезгилде баягы элге тез алынып кете турган сөздөрдү издеп, мүмкүн болушунча жанагы жеңил желпи деп коебузбу, бир мындай кулакта калып кала турган саптарды талап кылышат. Андай сап дайым эле жарала бербейт же андай сапты жаза албай калышы мүмкүн дегенде. Анан
аналар өздөрү жазган саптарды дагы бир сөздөрдү кошуп ырдап жүрүшөт да. Маселен орустардын маданиятын карап турсак, песенниктер бар эмеспи, эстрадный жазуучуларчы, акындар. Алар ырга ылайыктап жазып берет, композитор менен тыгыз иштешипчи. Бизде ошол тек гана баягы эстрадный жазуучу акындарыбыз жоктон улам. Бизде интеллектуалдуу юмор калыптанбай келатат, анан песенниктер жоктон улам. Колго урунган текст менен көбүрөөк чыгып калып атат го. Бирок ошол эле убакта тыгыз иштешип аткан акындар менен композиторлор бар биринекин. Ооба. Мисалы Кыялбек Момбетов агайыбыз жакшы саптарды жазып келет. Кыялбек байкенин чыгармачылыгын абдан урматтайм. Бала күзүн менин устатым катарында айтам, бирок кийинки жалаң баягы тулпарды аксаткандайчы, жалаң заказ менен бул киши аксап да калды. Мындай ай киши да бул пикирди туура кабыл алат деп ойлойм. Кээде карап турсаңчы, сөзүндө кындык жок, техникалык жактан койлошуп турат, обоңо келип турат, маанайы келип турат. Бирок поэтикалык ойду уга албайсың да. Анан котормодогу, көркөм поэзиядагы ай кишинин чыгармачылык камчолосунун баарын ошол заказ таркалап койгондой туюлат. Сага кандай сезилди? Мен эми мындай ойлонуп көрбөпмүн, бирок саптарын угуп, Кыялбек байкенин өзүнүн бир оригиналдуу ырларын угуп жүрөм. Анан сын көз караш менен жана сиз өзүңүз жазып жүргөн, Рухеште жарыялап жүргөн сынчыл мындай көз караш менен карап турмун да. Жок, биз сынчыл мамиледе сөзсүз эле адабиятка эмес, турмушка, өзүбүзгө мындай сынчыл мамиле калыптанбай атат да. Анан бирденке сөздүн туурасын айтсак, чычаламай, таарымай калыптанып калган. Бирок бул жагынан колуң берип койчу. Сынды кабыл алат экенсиң. Кээде мындай өзүң айтса дагы, Фейсбуктан жазсам дагы ошону туура көрүп, оң көрүп, кайра ошону ыйлеп, камырда ыйлеп иштеп атканыңды көрөм, ичим чыгат ошол. Андан башка жанчкан нерселер көп болгондо сын мага жеңил эле сөз да. Туура жолго түш деген сөз да, жеңил, мындай жеңил. Андан башка катуу маселелер көп болгон, ошон үчүн сын керектүү нерсе. Тиги бүгүнкү темабыз акындын жүрөгүндө бороон дегенге бул темабыз да туура келет. Баягы учур адабиятында сынды кабыл алып өткөндө Азаттыкка сен да даярдабадыңбы? Жаштардын реакциясы сынга болгончу. Тим эле катуу ызычуу болду. Бирок сынды жазган болот Таштанелиптики деле анчалык деңгээлде деле баягы чычалата тургандай деле жазбаптыр эле. Үстүртөн баяндоо иретинде жазылганчы. Бирок ошого болбой. Бир экинчи жагынан дагы бирок жаштардын талабы да туура. Ошо буларга сын көз менен карап айтабыз, талдай албай айтабыз. Сен эмнеге сын жазбайсың? Ырдан башка деле. Эми ал үчүн жанагы сын, адабий сын жазуу бул талант деп айтып келишкен го биздин чоң сынчылар. Анан мисалы сиз деле башка ыр жазгандардын көпчүлүгү элечи. Мен ойлойм, жакшы эмне, жаман эмне билет, туят да. Ооба да. Туюп турат дагы аны сөз менен же бир адабий критерийлерге салып айтып бере албай калышы мүмкүн. Анан ошол эле учурда жакшы эмне, жаман эмне мыкты билген чоң сынчылардын жазган ырларын мен атайын издеп та окугам да. Анан анда поэзия жок болуп калып атат. Анан бир өзү бул өтө татаал нерсе экен да. Сын өнөрү деле албетте сөзсүз эле адабий теориялык билими камдыгы бар кишилерден эле күтөбүз да. Ушундай стереотип бизге абдан калыптанып калганда, орустун күмүш доорундагы акындарды карасаң, жазуучуларды карасаң, баары катар менен сын жазганда, бирине бири кызыл чеке болуп, бизде учур адабиятында ушул калыптанбай келатат да. Тек гана жалган мактоолор менен бири-бирин далга таптап, китеп дүкөндөрдө макулатурага толтуруп атабыз. Биздин убактыбыз саналуу, мүнөттөр калды. Соңку сөзүбүз менен жыйынтыктап коелубуз. Эми башталды эле да сөз, эми башталды эле. Эми келаткан, эми экөөбүзгө келатканда сени эми комустун көзүндө мынтип көзүнө келтирген кезде кумдай эшилип убактыбыз бүтүп баратат. Эми айтайын дегеним жана негизи эле жыйынтыктоо сөздү эми өзүңүз айтасыз. Мен айтайын дегеним жана Болот Таштаналиев агайдын сыны, анан кийин ага жаштардын жообу,
алардын талаш тартышы бул жакшы болду да. Себеби кандайдыр бир деңгээлде адабиятта бир процесс мындай толкундоо ушундай бир нерселер окуялар болуп турса бул жакшы. Анан сиздин дагы бир мындай ушул радио менен биргеликте Рух эш менен биргеликте ушул адабиятта бир кыймылдарды жүргүзүп атканыңыз бул жакшы. Анан келип ушулардын баардыгы жанагы бир мукура таза адабияттын жаралышына бир жаңы доордун, эгемен доордун кыргыз адабиятынын түптөлүп жаралып бир нукка түшүп анан кийин дүркүрөөнүп кетишине бир жол таап берет деп ишенем. Рахмат, сен ишенимиңди актоого аракет кылалы албетте. Тиги мен да Маралды радиосунун жетекчилигине да ыраазычылык айтар элем. Бизде ошол адабият, маданият, билимге маани берип, бизде ошол автордук долбоорду иштетүүгө адабияттын бүгүнкү кайнап аткан казанында эмне бар, эмне жок, ошону алып чыгууга мүмкүнчүлүк берип атат. Андыктан биз ошо тилектешпиз. Учур адабиятын чынында бул улуттук адабиятты калыптообуз керек, салттуу адабияттын жолу уланыш керек. Андыктан биз ошол соңку муундарды дагы чакырар элем, чыйрак болууга, тирикараак болууга, бирибизге бирибиз сын жазып, чыгармачылык алака мамилени мактоо менен эмес, ошо сын менен калыптоогочу. Анан акындын жүрөгүндөгү бороон буюрса жакында жарык көрөт деген ишенимдемин. Чыгармачылыгыңа ийгилик каалайм. Рахмат, ишенип келатканыңызга 1 жылдан өтүп баратат, Кудай буйрса. Күремизип келаткандар ошол улам сылдоосу көп болуп атпайбы? Давай аманчылык болсо баарын жазайбыз буйрса.